Достор, салам. Бүгүн Нуршат мырза биздин чыгарылышыбыздагы биринчи коногубуз. Мен өзүм убада бергендей, бүгүн Америкадагы жашап жаткан биздин мекендештер жөнүндө, бул жердеги жашап жаткан американецтер жөнүндө мындай сонун бир конокторду сиздерге алардын жашоосун чагылдырып, алардан көп маек курам деп мен сиздерге сөз бергем. Мына биринчи коногубуз Нуршат мырза. Нуршат мырза өзү Колумбия университетинин студенти, магистратурада окуйсуз азыркы учурда. Өзү активдүү Ironman деп биз билебиз. Буга чейин сиз жөнүндө көп толук маалымат алдык. Жана ошондой эле көп кайрымдуулук иштер менен дагы аракет кылат. Жанагындай көзү азиз инсандарга, адамдарга аларды коштоп, алар менен чогуу жүгүрүп, аларга жол көрсөтүп, ушундай сонун иштер менен өзү алектенет. Бүгүнкү күндү биз толугу менен Нуршат мырзага тартуулайбыз. Жана Нуршат мырзанын өзүнүн күнүмдүк жашоосун, өзүнүн бияка кантип келгенин, өзүнүн Америкада болгон кандай жолду басып өткөндүгүн бизге айтып берет. Анда эмесе биз баштадык. Сиздин университетиңиздин жанында эле экен үйүңүз. Сиз жөө эле бир 2 мүнөттө бара турган жол бар экен. Үйүңүзгө бир дам ысып кетели, бир көрсөтсөң сизге кызык болот. Кандай үйдө кириңиздер. Мындайынан өтө берели анда. Колумбия университетинде окуган биздин студентибиз кандай жашайт? Кандай шарттарда студенттердин турак жайын көргүбүз келет? Шарттарын бир көрсөтүп берсеңиз. Аябай мындайча айтканда скромный шарттарда жашайбыз. Бул жерде Кыргызстанда мисалы үчүн туугандар көп, үйлөр салыштырмалуу чоңураак. Бул жерде чоң шаарда мисалы үчүн бүт бардыгы кичинекей себептегенде жаш мындай квадратура аябай кымбат да, ошон үчүн кичинекей кылып салганга аракет кылышат. Анан биз ушул Колумбия университетинин 2 two bedroom деп коет. Бул детская да, балдардыкы деп. Жаш балдардыкы үстүндө чоң улум 2 бөлмөлүү. Ооба, 2 бөлмөлүү. Кириңиздер. Бул жерде мен отуруп алып сабак окуйм, чыгып негизги убактымды ушул жерде өткөрөм. Бирок көбүнчө эле компьютерда көп нерсе жасап туруп анан кийин университетте библиотекада окуганга аракет кылам. Квартира неменики? Колумбия университети камсыздайт. Бул жерге квартиралар мисалы үчүн талаш аябагандай чоң да. Себеп дегенде жалпысынан эле Нью-Йоркто квартира маселеси чоң бир көйгөй. Себеп дегенде адамдар көп. Бир уулум 11 жаштагандан кийин кичинекей кызым бар 7-де. Ошол чогуу окуп жүрөбүз. Мисалы үчүн алар баягы коомдук мамлекеттин мектебине барышат бул жакта. Манхэттанда. Келинчегим болсо бизде баягындай кыргыздардын кыздары кыйын болот дейт го. Ошол немеде эл аралык миссияларда көп иштейт. Кызыл чырым эл аралык кызыл чырым комитетинде иштейт. Красный крест. Красный крест, Красный комитет. Международный комитет Красного Креста деп анан баягындай кандайдыр бир дүйнөдө конфликттер болсо, кандайдыр бир ызы чуу болсо, ошол Красный Крест ушул жака жиберет немелерин, кызматкерлерин. Балдар менен келгенде бул аябай чоң жоопкерчилик да. Мисалы үчүн университеттен бир чакыруу алганда эле ошо биринчи кезек ошо балдарды мен кантип жайгаштырам, кайсыл жерде жашайбыз. Мисалы үчүн квартираны, мектептерди биринчи карадым. Өзүмдүн мектебимден дагы окуу жайыман дагы мектепти карап, кайсыл мектеп мисалы үчүн коопсуз, кайсыл жерге чоң уулум, мисалы үчүн мен аялым чет жакта иштеп жүрсө, өзүм жүрсөм, бирөөнү мен кантип жеткирем, экинчиси өзү жөө барыш керек деген ошондой расчет менен картаны мындай ачып алып, мындай ушунча метр экен, ушунча убакыт өтөт экен деп ушинтип неме болду да. Мисалы үчүн ушул жерден квартира тапсак, анан ушул квартираны дагы баягындай чакыруу алгандан кийин эле университетке анкета толтуруп неме кыласың да. Анан булар да жөн бере койбойт да квартираны да. Себеп дегенде неме көп, талап чоң, анан очередке туруп атайын бир 2-3 саатка ачат. Ушундай опцияларың бар, тандап ал деп.
Ошол жерден тандап калбасаң алар жабат дагы, анан кийин дагы бир ай күтүп калышың мүмкүн. Аябай мына Колумбия университетин биз азыр жакында эле бияктан көрдүк. Аябай өзүнүн аянтчасы чоң экен. Ооба. Көп корпустары бар экен. Мындай Кыргызстандагы бир кичи микрорайон деп айтып кетсек болот. Ошондой эле мындай чоң экен аябай. Эң туура неме Колумбийский университет өзү аябагандай бай Американын эң бай университеттеринин бири. Мындай общий жылдык бюджети эле бир 5 миллиард доллар да. 5 миллиард доллар. 5 жылдык бюджети. А немеси Булар бир жылдык бюджет менен бизди карызы жаап койсо болот экен да. Бир университеттин бюджети. Ооба, бирок жалпы баягындай немеси университетти айланып жүргөн акчасы бүт инвестициялары менен чогулуп бир 13 миллиард доллар да. Бул ар кандай өзүнүн немеси бар, чоң больницасы бар, ар кандай мектептери бар. Көп жерден мындай каражат кирет да. Биз азыр негизги немеге кирдик. Колумбийскийден мындайча айтканда кампусу деп коет. Кампус деген сөз бул университеттин территориясы да. Бул жерде мисалы үчүн Колумбийский университет Нью-Йорктогу эң мындайча айтканда чоң белгилүү университет да. Анан бул жерде көптөгөн кинолор тартышат. Өзүбүздүкүлөрдөн эле алсак, мисалы үчүн Руслан Акундун Салам Нью-Йорк деген киносу ушул жерде тартылган. Ал жерде негизги каарман ушул Колумбийскийде окуйт. Анан сүйгөн кызын ушул жерде жолугуштурат. Көргөнбүз. Ошол бир аз тааныш болуп атат. Кинонун ичине киргенде болуп атабыз. Анан негизги берки Человек-паук деп ошол жерден тартылган. Уилл Смиттин керки кинолору мисалы үчүн. Ошол кире бериште мына азыр тепкичтерди көрөсүз, чоң немеси бар, аянтчасы бар. Ошол жерде студенттер отуруп алып тамактанышат. Көптөгөн немелер көрүнүктүү Колумбия дегенде ушул жерде элестетишет да көбүчө. Чоң бир мындай ири шаардай эле көрүнөт экен да өзү ичи. Ооба. Кеңири экен аябай, кең. Ооба, баягындай үнчү ансамбль да, немеден архитектурный. Кәдімгі биздин Кыргызстанда жанагы борбор аянтчабыз Алатоодой эле чоң площадьта эле экен. Ооба, бул жерде ошол негизги чоң библиотекалар. Анан библиотеканын үстүн көрсөңүз баягындай илгерки Грециянын архитектурасын колдонушуп, ошолордун эле мисалы үчүн философтордун аттарын жазышып. Анан ошол дагы эмнеси менен белгилүү, бул жерде Обама окуган, өзүңүздөр билесиздер, Американын мурдакы президенти. Неге ушу Колумбия университетин тандадыңыз? Эң негизгиси себеби бул албетте баягындай Лига Плюща деп коет. Бул частный университеттердин Америкада кандайдыр бир толук санын билбейт бирок онго жетпеген жеке университеттер бар. Эң белгилүү Гарвард, Йель, Принстон деген университеттердин катарына кирет да, Колумбийский. Анан bunday belgili üniversitelerge giriş birinciden oңой эмес, экинчиден кирип алгандан кийин сен баягындай жоопкерчилик анан кийин аябагандай күчтүү балдар менен, кыздар менен окуйсуң да. Ал ага кошумча окутуучу состав, мугалимдер, профессорлор аябагандай белгилүү адамдар, жана тажрыйбасы мол адамдар да. Мисалы үчүн жаңы эле көргөндө ошол Хиллари Клинтон сыяктуу адамдар сабак берет. Анан мындай Нью-Йорктун жанында болгон үчүн дагы, Нью-Йорктун ичинде болгон үчүн дагы премьер-министрлер келип лекция окуп кетишет. Жөн эле келип бир министр сабак берип аткан болот. Анан кийин керки учурда ушунчалык ошондой иш-чаралар көбөйүп кетет, чарчап да кетесиң да. Анан тандап бара баштайсың. Жок, ушунун лекциясы чында пайдалуу экен деп. Анан үчүнчүсү бул Нью-Йоркто болгон үчүн, мисалы үчүн мен Биркен Улуттар уюмунда иштеп жүрдүм, анан штаб-квартирада Нью-Йоркто. Азыркы учурда ошол стажировканы ошол жакта өтүп атам. Анан эгер кайсыл бир башка университетте болгондо андай мүмкүнчүлүк болбойт эле да. Бул Колумбия университетине тапшырыш үчүн бир мындай оңой жол эмес да. Сиз айткандай жанда күчтүү адамдар көп, каалоочулар көп. Негизи мындай кыйынчылык туудурган жокпу сизге? Кандай жолдорду басып өттүңүз? Колумбия университетине өтүш оңой эмес, бирок өтсө болот да. Эң негизгиси, мисалы үчүн, Колумбиянын бакалаврына
аябагандай кыйын өтүш. Ал жерде 6% эле алышат да. Мисалы элестеңиз, мисалы үчүн 100 адамдын 100 адам тапшырган болсо, 6 адам эле өтөт да. Ошол бакалаврын айтчы, магистратураларга бир аз жеңилирээк, бирок ага карабай эле аябагандай атаандаштык чоң. Мисалы үчүн Бул жерде мисалы акча чечпейт экен, акчаң болуп туруп деле өтүш татаалыраак. Бияка дагы өзүңдүн жөндөмүңдө керек. ооба. Бирок 40 жашка келип, мына өзүңүз мен башында ойлогом, мен кичүү студент десе баягы 20 жаштагы, 25 жаштагы адамдар элестетесиң да, бирок магистратурага өзүңүз 40ка чыгып, азыр тапшырып атасыз да, окуп атасыз азыркы учурда. Татаалыраак болдубу мурдагы келип, студенттик маалыңызда окуган менен салыш айырмасы барбы? Менде андай кыйынчылык эле болгон жок, мисалы үчүн. База бар сизде. Ооба, кудайга шүгүр база бар эле, анан мен келгенде мындай окуйм деп келгем да. Себеп дегенде иштеп жүрүп, анан кандайдыр бир немеге суусайт экенсиң, билимге суусап калат экенсиң да. Иштеп жүрүп күнүмдүк рутина менен жүрө бересиң дагы. Бирок баягындай билим дегенде баары бир неме да. Билим знание окрыляет дейт го. Ошондой эле билим алганыңда кандайдыр рахаттанып, анан билимдин күчүн дагы эңсеп келдим да. Анан мен келгенде эле жеңил сабак албайм дедим. Мисалы үчүн дароо келип эле менин өзүм факультетим, мисалы үчүн мамлекеттик башкаруу, госуправление сфере развития деп коет да. Өнүктүрүү багытындагы мамлекеттик башкаруу багыты депчи. Анан биздин программа негизинен STEM деп коет. STEM дегенде ошол математикага негизделген же илимге негизделген статистиканы мисалы үчүн семчкеде чагыш керек да. Анан мен келгенде эле жеңил курс албайм, сабак албайм, мен жалаң кыйын сабактарды алам деп келгем да. Кыргызстан сиз үчүн бул эмне? Кыргызстандын келечегине ишенесизби? Ошол суроо да. Мен аябагандай сонун суроо. Мындай да, азыр жаш курагым жөнүндө сөз болуп, ошол 40 жашта келип ушундай окуган кандай болот экен деп суроо берип аттыңыз. Анан элестетсеңиз, ушу 40 жылдан бери Кыргызстанда иштеп, окуп, Кыргызстандын суусун ичип, Кыргызстандын билимин алып, абасын ушу кооздооуна суктанып жүрүп, анан дароо эле башкача адам болуп калыш кыйын да, уже 40 жашта бул түптөлүп калган адам болот. Анан азыр кандайдыр билим албасам дагы ошол Кыргызстандын мисалын дайым неме кылам да. Салыштырып, Кыргызстандын кырдаалына, шартына ушуну колдонсо болобу, болбойбу. Бирок мен толугу менен кошулам, эгер баягындай адамдын ичинде кандайдыр бир өз өлкөсүнө болгон сүйүүсү жок болсо, ал адамдын мисалы үчүн канчалык көп сүйсө, ошол билимин, аракетин ошол өлкөсүнө кандайдыр бир буруп алып келет да. Бүгүн биз көп теманы талкууладык деп ойлоймун. Мен оюмча сиз дагы сонун жеткире түшүндүрүп бердиңиз. Кеңеш берет элем. Себеп дегенде Колумбия университети болобу же Гарвардбы, башкабы көбү ойлойт бул университетке мен качан өтөт элем. Мүмкүн эмес. Фантастика деп. Ооба. Бул жерде эле ошондой адамдар окуйт. Ошондой эле кээбиркилер айылдан келген, кээбиркилердин ата-энеси ошондой эле кетмен чабып, картошка өстүрүп жүргөн ата-энелер. Бирок аларды эмне өзгөчөлөнтүп турат, бул өзүнө койгон амбициясы да. Амбициясы. Аябагандай ошондой балдардын жанында жүрүп көрөсүң да, ошол өздөрүн ушунчалык ишенимдүү алып жүрүшөт. Бирок ошол ишенимге жараша булар өздөрү дагы аябагандай чоң аракет кылышат да. Азыр интернет убагында, заманында бүт эле сабактар же тил билем десеби, кандайдыр бир жаңы компьютер тилин үйрөнөм десеби, азыр бүт эле бар. Аны алып, шарттар бар. Окуу шарттары бар. Эң негизгиси эле ар бир бала өзүнө чоң максат коюп, аны ишке ашырганга аракет кылыш керек да. Кыргызстан жаштары өзүн Кыргызстан менен гана чектебеш керек деп ойлойм. Азыр
дүйнө ачык, маалымат аябагандай тез тарап турат. ооба Коркпогула, чыккыла, эл аралык бир институттарда болобу, ишканаларда болобу, компанияларда болобу тажрыйба топтош керек. Анан Кыргызстандын өнүгүшүн баягындай эл аралык деңгээлде дагы жылдыранга аракет кылыш керек. Кыргызстандын өзүнүн кандайдыр бир күн тартиби бар. Азыр тоолор маселеси, мисалы үчүн климат өзгөрүп жатат. Ошол эл аралык структураларда болобу, кандайдыр бир ареналарда болобу, кыргыздар көбүрөөк көрүнүш керек деп ишенем. мүмкүн эмес деген нерсе жок бул жашоодо. Амбицияны кенен коюп, жаштарга сонун сөздөрдү айттыңыз. Только алга, жалаң алга. Кыргызстаныбызда ушу сизге окшогон эчтекеден талыкпаган, коркпогон, татаалына карабастан амбицияны биринчи орунга коюп, ийгиликке жетишем деген адамдар көп болсун.